Машинаңыздын номерин эмнеге бекитип алгансыз? Жөн айтып көрбөйсүз ба анда? Секрет деле жери жок беле. Же кылмыш кылып атасызбы? Кылмыш эмес. Ну, таксист кийим атыш десем, мен атам болот деп аткам да. Азыр эми уже бөлөк сөз сүйлөп атпаймынбы, таксимин деп. Соңку жылдарда Бишкек Ош жолунда базарларда кайсыл бир бейтап үчүн жардам сурап, акча чогулткандар көбөйдү. Алардын арасында бейтаптын жакындары, жөнөкөй жарандар жана кайрымдуулук фондунун өкүлдөрү бар. Коомчулукта мындай акча жыйноолор кайсы бир деңгээлде бизнеске айланып баратканы айтылып, муктаж адамдарга каражат барбай жаткан болушу мүмкүн деген кооптонуу пайда болду. Анткени айрым сел-саяктар, тууганы оорубаган эле адамдарда акча чогулткан же каза болуп калган адамдын сүрөтү менен каражат табууну көздөгөндөр ачыкка чыга баштады. Мен мага деле кызык, башка жарандар үчүн деле бул нерсе кызык болсо керек. Ошон үчүн бир ошолордун журналисттик изилдөө кылып, ошолордун мындай башчысы ким, ошол акча максаттуу пайдаланып атабы? Каныбек Кабылов Базаркоргон районунун тургуну. Ал Бишкек Ош жолунун ар кайсыл бөлүгүндө туруп, жардамга муктаж адамдар үчүн жыйналып жаткан каражаттар өз дарегине жетип жатабы деген суроого жооп таппай келе жаткан жарандардын бири. Булар көптөн бери турушат. Анан дагы мен акыркы угушума караганда булар Таш көмүр шаарына чейин ар жерде турган адамдар бар экен. Эми ошол акча каражаттар кандай максатта жумшалып атат? Мен ошо жаран катары, инсан катары мени кызыктырат. Ошол акча ошол дарекке жетип атабы, жетпей атабы? Бу жерде мен акча бергенден эч неме кылбайм. Жарандардын кайрылуусу боюнча эң алгачкылардан болуп, Бишкек Ош жолуна чыгып, кайрымдуулукка каражат жыйналып башталган Таш көмүр шаарына бардык. Ал жерде бир нече фонддун өкүлдөрү жана жергиликтүү жарандар бейтаптар үчүн каражат жыйнап жатыптыр. Алардын бири Айлхан Кейжи деп аталган эл аралык кайрымдуулук фондунун өкүлү экенин айтканы менен аты жөнүн ачыктаган жок. Биз ушул жерде Таш көмүрдөн базар кургондо Кочкор атада үч жерде. Ушул чогулткан акчабыз бүт баары ушул больнойго барат. Анан бул биздин немебизге ишенимдүүсү биздин YouTube каналыбыз бар. Айлхан Кейжи кайрымдуулук фонду деген YouTube каналыбыздан жазсаңыз, ошол жактан бардык биздин больнойлорго берген акчаларыбыз, жардамдарыбыз, салымдарыбыз берилген. Биздин жатаканабызды, жеген ичкенибизди алып барып келген шопурубуздун акчасын берет бизге. Биз өзүбүз кайрымдуу болуп ушул жака жардам берип атабыз. Бизге эч кандай акча берилбейт. Ал эми аларга айдоочулук кылып жүрөм деген жаран унаасынын мамлекеттик номерлерин жашырып, анын себебин түшүндүрүп бере алган жок. Кийинчерээк аталган фонддун өкүлүбүз деген эки кызды алардын айдоочусу эмес, белгисиз эле уна алып кетти. Машинаңыздын номерин эмнеге бекитип алгансыз? Жөн айтып көрбөйсүз ба анда? Секрет деле жери жок беле. Же кылмыш кылып атасызбы? Кылмыш эмес, эмне кылмыш? Ошол эле жерде кыргыз жаш күч деп аталган бирикменин кутусун көтөрүп, атайын кийимин кийген дагы эки жаранды кезиктирдик. Алардын бири каражат жыйналып жаткан бейтап Равшанбек Нуриевдин жакын экенин айтып, буларды кошумчалады. Мен ушу сүрөттөн бир тууган кайнысы болом. Өзү бул базар коргондон, теңден жездем да. Ошо Индияга барыш үчүн борборгон үчүн 2 миллион акча керек экен. Ошого чыкканбыздын бул жерден Асыл Нурбектерден жаш күч жетектеген балдардан рухсат алып, мэриядан, ГОУдан айрым жазып рухсат алдык да. Биз как положено биз кечинде барабыз, буну эсептеп, бүт баарын тартып, Асыл Нурбектерге ушунча акча чогулду бүгүнкү күндө деп булар как положено видео кылып тартып жөнөтөбүз. Эми борун алмаштырат экен. Ошого топтоп атабыз. Эми мында кыргыз элим деп жазган экен, эми бүт Кыргызстан боюнча жыйлаштар топтоп атат, эмне кылабыз аны? Кароо үйдө жатып болбойт да. Сиз кимиз болосуз бул кишинен? Эми мекендешибиз бол, мекендеш болобуз да, жердеши. Фонддун өкүлдөрү менен катар эле жолдо туруп, жергиликтүү эки жаранда белгисиз адамдардын сүрөтүн чаптаган кутулар менен акча жыйнап жатыптыр. Бизге жеткен маалыматтарга караганда, алар өздөрү ден соолугуна мүмкүнчүлүгү чектелген адамдар экен. Өкүнүчтүүсү алардын бири көтөрүп жүргөн сүрөттөгү наристе эбак эле чарчап калган. Бирөөнүн сүрөтүн илишип алып, канча деген адамдар жамынып иштеген адамдар да жок эмес экен да. Мисалы эле айтып кеткенде,
Ташкөмүр шаарындагы Ош Бишкек жолунда турган жолдогу бир адамдын эле өтүп кеткен жаш наристенин эле бир учурун катталды да. Биз баягы чалып ошо оору тууралуу билип коелу деп эле сурай калсак, ал жаш наристе 1 жыл мурун каза болгон экен да. Ошонун дагы кээде адамдар билбей эле туруп жанагындай жашырынып, ошо турган адам бирок оорукчан, бирок оорууна байланыштуу бирок ал бала чарчап калганын билбейт да. Бирок эмне ошого окшогон нерселерди үйрөнүшүп алып эле жолго турушуп алган нерселер көп болуп атат да. Кайбири каза болуп калган адамдардын арты менен каражат таап жатса, дагы башкасы өзүн бейтаптын жакыны катары көргөзүп, элден каражат жыйнап жатат. Мисалга, бир нече күн мурда эле Жалал ош шаарындагы жер асты өтпөгүнөн кыздарга окшоп кийинген 19 жаштагы бала милиция тарабынан кармалды. Ал бир тууган иниси ооруп жатканын кутуга жазып алып, адамдардан акча жыйнап жүргөн. Колонка аркылуу Куран коюп, колуна сүрөт кармап алган. Сүрөттө өзүнүн иниси ооруп жаткандыгын, аны чет өлкөдө дарылатуу керек деген, ага акча каражаты жетпегендигине байланыштуу кайдыгер эмес жарандардын жардам берүүсүн жазып алган. Жалал ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн жашы жетеликтер менен иштөө инспекциясынын кызматкерлери бул баланын өздүгүн аныкташты. Ал Ош облусунун Кара Суу районунун Нариман айылынын 2002 жылы туулган тургун экендиги белгилүү болду. Териштирүү иштеринин жүрүшүндө ал үй бүлөдө 6 бир тууган экендиги жана эч кандай иниси оорубай тургандыгы такталган. Жалал ош шаардык ички иштер бөлүмүнүн кызматкерлери тарабынан тиешелүү түшүндүрүү иштери жүргүзүлүп, ал бала жашаган аймагына жөнөтүлдү. Бишкек Ош жолунда турган адамдар бир нече кайрымдуулук фонд жана бирикменин өкүлдөрү. Алардын каражат чогултуп жаткан бейтаптары да ар башка. Маселен, Бишкек Ош жолунун Сузак районундагы аралыгында Мээримдүү элим кайрымдуулук фондунун мүчөлөрү турат. Алар 2 жайга 4 адам коюп, 3 айдан бери бир нече бейтапка каражат жыйнаптыр. Алар чогулткан каражаттын 10%-ын фонддун кызматкерлерин каржылоого жумшайт. Аларга эми мына 10%-тен эме алып берет эми. Акча төлөп бересиздер. Эми мына чаңда турушат. Калган акчаны түздөн-түз ошо инсанга жеткирип бергенге неме кылабыз. Onun hiç bundan жашырын немеси жок. Мына кышынасы деле уже суукту суук дебей, жамгырда деле туруп, ушу адамдар уже сакай кетсин, ушу бир туугандарынан үзүлбөсүн деп кыргыз элине аз болсо жардам берип жүрөбүз. Аталган фонд учурда Ош облусунун Алай районунун тургуну Манатбек Өмүрбековго жардам берүү үчүн каражат жыйнап жатат. Кутуда жазылган номерге байланышканыбызда өзүн бейтаптын карындашы деп тааныштырган Айзат Өмүрбекова фонддор аркылуу каражат жыйналып жатканын ырастап, бирок алар ушул күнгө чейин канча каражат жыйнап бергенин ачыктаган жок. Эки фондко кайрылдык, эки фонд келип жардам берип кетишти, дагы келебиз дешти. Чогулар менен эле келип берип кетип турабыз дешти. Мээримдүү элим деген фонд, анан жакшылыкка бир кадам деген. Ошо бир жума болуп калды, жакшылыкка бир эмеге, мээримдүү элим дегенге кечинде келип алып кеп берип кетишти. Жакшы эле. Анан жакшылыкка бир кадам деген фонд 10 күн дегенде келип берип кетишти алар дагы. Албетте бейтаптардын боорун же бөйрөгүн алмаштыруу үчүн каражат жыйнап жаткан жарандардын, фонддордун баарын эле чогулган каражатты кымырып алып жатат дегенден алыспыз. Маселен, Бишкек Ош жолуна чыгып каражат жыйноону алгачкылардан болуп баштаган Кыргыз жаш күч коомдук бирикмеси 2018 жылдан бери 23 адамга ар кандай операцияларга каражат чогултуп беришкен. Алар өздөрүнүн башка фонддордон өзгөчөлүгү катары каражат жыйноого бейтаптын жакындарын тартып, чогулган каражатты алардын өздөрү көзөмөлдөгөн менен түшүндүрүштү. 23 адам операция болду да. Ошого 70 миллиондон ашык акча топтолду. Биз бул иш боюнча азыр ооруларга бизге мисалы кайрылганда башында эмне оору экенин бардыгын анализдейбиз. Тууган уруктар менен бир сыйра сүйлөшүп, анан кийин биздин жилеттерди, урналарды жана башкаларды анан мондай баннер кылып чыгарышып алып, анан чыгышат. Бардык акча өздөрүнүн шотуна түшөт. Анан бул жерден мо трассада чогулган акча урналар менен, ал пломбалар менен чыгышат. Өздөрүнүн жакын туугандары чыгышат. Мисалы, ушу таш көмүрлүк жаран болсо, анын базар коргондо, Жалал Абадта, Ошто туугандары болсо, алар келишет жардамгачы. Кылып аткан нерсеге, фонддордун мисалы кылып аткан иштерине Аллах разы болсун, бирок эми чынында өзүнүн жанына акча чогултуп, же болбосо ошол нерседен акча тапкан фонддорго мен эч нерсе дей албайм, Аллах астында жооп берет да. Учурда Кыргызстанда боор жана бөйрөк ооруларынан жабыркаган бейтаптар көп. Аларга ар кандай кайрымдуулук фонддор каражат жыйнап, чет өлкөдө жасалчу операцияларга алып барып келишет. Анткени менен соңку учурларда алардын иш аракетин сел-саяктар, лөлү тектүүлөр оңой акча табууну көздөгөн жарандар өздөштүрүп, бизнеске айландырып жатканы ачуу чындык. Өкүнүчтүүсү, бейтаптардын сүрөтүн пайдаланып же жөн гана кайрымдуулукка деп акча жыйнап жаткандарга карата мыйзамда оор жаза жок.
Тагыраагы кимдир бирөө арыз жазган учурда гана ал окуя кылмыштардын жана жоруктардын бирдиктүү реестрине катталып, жорук катары жеңил жазага тартылат. Кабылбек Өчкөнбай уулу, Тынчбек Тоолдаев, Жалал Абад облусу.